Так, анда сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Самат Кыштыбекович Исрановго берилет. Трибунага өтүңүз. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу Конституциялык соттун судьялары, урматтуу катышуучулар. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттунун судьялар коллегиясынын 2025 жылдын 23 июнундагы аныктамасы менен Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 19 беренесинин 1-бөлүгүнүн 2 абзацынан анын 3-жылы 1-инстанцияда жана 2-жылы 2-инстанцияда судьялык стажы бар деген бөлүгү Кыргыз Республикасынын конституциясынын 37 беренесинин 3-бөлүгүнө, 56 беренесинин 2-бөлүгүнө, 94 беренесинин 3-бөлүгүнө жана 95 берененин 5-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүүчү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши иликтеп чыгып, анда келтирилген жүйөлөрдү негизсиз деп эсептей тургандыгын жана арыз ээсинин талаптары төмөнкүдөй негиздер боюнча канааттандырылууга жатпай тургандыгын белгилейбиз. Негизинен каршы пикирдин башында биз маалымат катарына белгилеп кетсек, бул Жорокуловдун өтүнүчүндө белгиленген ченем Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы менен өзгөртүүлөр киргизилген. Тактап айтканда, мыйзам долбооруна карата 2-окка карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Балбак Зарлыкович Төлөбаевдин жазуу жүзүндөгү түзөтүүсү менен киргизилген. Негиздеме катарында түзөтүүнүн демилгечиси төмөнкүлөрдү белгилеген. Биринчи инстанцияда сот иши жогорку сот органында иштөө үчүн зарыл болгон реалдуу турмуштук кырдаалдарга, укук ченемдерин колдонууга баалуу тажрыйба алууга мүмкүндүк берүү максатында белгилеген. Ошону менен бирге апелляциялык инстанцияда сотто иштөө, сот чечимдерин талдоо, каталарды аныктоо жана так укуктук позицияларды түзүү көнүмдөрүн өрчүтөт. Бул сот бийлигинин эң жогорку органы болгон жана сот практикасын калыптандырган жогорку сотко иштөөнүн ачкычы болуп эсептелиши керек. Бул талаптын киргизилиши төмөнкү сотторго иш тажрыйбасы бар судьялардын ичинен жогорку сот үчүн кадрлар резервисин даярдоо системасын түзүүгө мүмкүндүк берет. Жогорку соттун судьяларынын 1 жана 2 инстанцияда соттордо иштөө тажрыйбасынын болушу аларга коом тарабынан ишенимдин жогорулашына өөлгө түзөт. Анткени бул алардын сот тутумунун бардык тепкичтеринен өткөндүгүн жана анын ишинин толук билгендигин билдирет. Жогорку соттун судьялары үчүн иш стажысына коюлган талаптарга өзгөртүүлөрдү киргизүү судьялар корпусунун сапатын жогорулатууга, кадрлардын жолдоочулугун камсыз кылууга жана сот системасына ишенимди арттырууга мүмкүндүк берет деп белгилеген. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 95 беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык курагы 40 жаштан кем эмес жана 70 жаштан жогору эмес юридикалык жогорку билими жана юридикалык кесиби боюнча 15 жылдан кем эмес, анын ичинде судьялык кызматта 5 жылдан кем эмес иш стажысы бар Кыргыз Республиканын жарган жогорку сотко судья боло алат. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 95 беренесинин 9-бөлүгүндө Кыргыз Республикасы судьяларынын статусу конституциялык мыйзам менен аныкталат. Анда судьялардын кызмат ордуна талапкерлерге кошумча талаптар жана конституциялык соттун, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун судьялары үчүн белгилүү бир чектөөлөр белгилениши мүмкүн деп белгиленген. Бул ченемди эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясында келтирилген диспозитивдик ченемдин мааниси боюнча мыйзам чыгаруучуга жогорку соттун судьялардын кызмат ордуна талапкерлерге Кыргыз Республикасы судьясы Конституциясында белгиленген талаптардан тышкары кошумча талаптарды белгилөө ыйгарым укугу берилген. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын 19 беренесинин 2-бөлүгүндө жогорку соттун судьясы болууга кошумча талаптар коюлган. Бул анан акыркы киргизилген талап болгон, бул жана 15 жылдан кем эмес стаж, анын ичинде 5 жылдан кем эмес, анын 3 жылы 1-инстанцияда жана 2 жылы 2-инстанцияда судьялык стажы бар мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү так билүү деп белгиленген. Бул кошумча талаптар ката кетирүү коркунучун азайтууга жана сот практикасын терең түшүнүүгө багытталган. Анткени судьянын 1-инстанциядагы иш стажы талапкерлерге иштөө кароодо керектүү тажрыйбаларды алууга мүмкүндүк берип, ал эми 2-инстанцияда иш стажы
стажы биринчи инстанция соттордун чечимдерин талдоо жана баалоо жөндөмүн андан ары өнүктүрөт. Судьяларга карата жогорку кесипкөйлүк, компетенттүүлүк, жоопкерчилик менен бирге тийиштүү иш тажрыйбасынын болуусу боюнча талаптардын коюу негиздүү болуп эсептелет. Анын натыйжасында сот тутумунун сапатынын жогорулашына, жарандардын укуктары менен эркиндиктеринин корголушуна жана сот адилеттигине ишенимдин бекемделишине чоң өбөлгө түзөт. Судьялардын биринчи инстанцияда иштөөсү жогорку сот инстанцияларында иштөөгө зарыл болгон реалдуу турмуштук кырдаалдарга укук ченемдерин колдонуу үчүн баалуу тажрыйба алууга мүмкүндүк берет. Ал эми апелляциялык сотто иштөө, сот чечимдерин талдоо, каталарды аныктоо жана укуктук позицияларды түзүү көнүмдөрүн ölçүлөт. Бул сот бийлигинин эң жогорку органы болгон жана сот практикасын калыптандырган Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда судьялык кызматка иштөөсүнүн негизги шарты болуп саналат. Мындай талаптар Кыргыз Республикасынын сот тутумунун сапатын жогорулатуу, сот адилеттигинин ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу жана сот ишин жүргүзүүдө мыкты квалификациялуу адистерди тандоо максатында коюлган. Биринчи жана экинчи инстанцияда судьялык стаждын белгилениши судьялык кызматтын ыраттуу өсүүсүнө жана жогорку соттук инстанцияларда кесипкөйлүүлүктү камсыздоого багытталган укуктук механизм катары кароо зарыл. Бул талап жергиликтүү соттордо иш тажрыйбасы бар судьялардын ичинен жогорку сот үчүн мыкты кадрлардын тандалышына мүмкүндүк берет. Жогорку соттун судьялары үчүн биринчи жана экинчи инстанциядагы соттордо иш тажрыйбасынын болушу сот тутумунун бардык тепкичтеринен өткөндүгүн жана анын ишин толук билгендигин далилдейт десек болот. Ошону менен бирге судьялар корпусунун сапатын жогорулатууга, кадрлар мураскорлугун камсыз кылууга жана иш тажрыйбасы көп судьялардын жогорку кызматка дайындалышына салымын кошот. Жогорулардын негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 34 беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 19 беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацынан анын 3-жылы 1-инстанцияда жана 2-жылы 2-инстанцияда судьялык стажы бар деген бөлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37 беренесинин 3-бөлүгүнө, 56 беренесинин 2-бөлүгүнө, 94 беренесинин 3-бөлүгүнө, 95 беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү өтүнүчүн канааттандырышыбыз калтырууну өтүнөбүз. Рахмат.